Sahabalar surap kaldı. Жылқыныкы içi dedi. Attın zeketi içi dedi ya Resulallah. Kança jana tebeleymi degen sura verdi. Paygambarımız aytты, attan zeket dep aytkan жок. Бербей койсо тебелейт деп айткан жок. Жылкы жаныбар өзүнүн кожоюнун тебелебейт экен. Тебелебейт экен. Не кылат экен анан? Пайгамбарыбыз айтты, "Ал-хайлу саласатун." Жылкы 3кө бөлүнөт dedi. Визрун күнөө, ситрун тарда, ажрун сооп. Жылкы 3 түргө бөлүнөт экен туугандар. Биринчиси күнөө болот экен, эгерде текеберлик менен, башкаларды басмырлоо менен. Эгерде жылкы бага турган болсо, бул күнөө эле болот экен. Экинчи ситир деп бул парда дейт. Бул кандай? Жылкыны багып атасыз, буга сарптап атасыз, расход кылып атасыз, жем, чөп, суу карап атасыз. Эгерде ушу карап аткан адам бирөөгө мингизип койсо, бирөө сураганда берип турса жылкысын, анда парда болот экен. Бу дүйнөдөн жакырчылыктан парда, ахиретте дозоктун отунан парда дейт. Анда сообун угуп алыңыз. Анда сообун угуп алыңыз. Анда ар бир дан жемге, ар бир чөпкө, ар бир тамчы суусуна сизге сооп жазылат экен тууган. Буну пайгамбарыбыз айтып атат. Ушу жылкынын өзүнүн мынакей тезеги дагы, саарасы дагы жылкы баккан кишинин кыямат күнү таразасына коюлуп тартылат экен туугандар. Жана ар бир басканына кожоюндун күнөөсү кечирилет экен, даражасы көтөрүлөт экен. Алла Таала бирден сооп берет экен. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айтат, жылкыга сарптаган бул садака бергенге тең дейт. Жылкыга сарптаган siz çöp beresiz, cem beresiz. Жүрөгүңүздөн, чын жүрөктөн бериңиз, чын жүрөктөн багыңыз. Кудай кааласа бул сизге жакшылык алып келет. Пайгамбарыбыз айтат, жылкыга сарптаган колун садака үчүн ачып туруп, кайра жаппай койгон дейт. Ушуга сыяктуу дейт мынакей. Пайгамбарыбыз айткан, al-khayl ma'qudun fi nawasiha al-khayr ila yawm al-qiyama. Жылкынын пешенесине кыямат күнгө чейин Алла Таала жакшылыкты басып койгон дейт. İyilikti basıp koygon, жеңишти basıp koygon, bakıtты basıp koygon, ırıskını basıp koygon, jakşılıktardı basıp koygon, жылкынын пешенесине. Урматтуу чабандестер, урматтуу палуандар, жылкынын пешенесине чаппайлы.